Түркиянын президенти Эрдоган Кыргызстанга келет. 2024-жылы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келет. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, министр Жээнбек Кулубаев менен Түркиянын элчиси Ахмет Садык Доган алдыдагы иш сапары жана эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Түркиянын президенти Кыргызстанга акыркы жолу 2018-жылы расмий иш сапары менен келген. Сапат окуучуларга кол көтөргөн мугалим иштен алынганын билдирди. Сапат билим берүү мекемеси Кызыл Кыя шаарындагы Исхак Разаков атындагы лицейде мугалим окуучуга кол көтөргөн окуя тууралуу билдирүү таратты. Териштирүү жүрүп, тасмада окуучуларга күч колдонгон мугалим менен лицейдин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары жумуштан алынганын билдирди. Ал эми директордун жоопкерчилиги Сапаттын башкы башкармалыгынын педагогикалык чукул жыйынында каралары жазылган. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин жетекчилиги балага кол көтөргөн педагогдун туура эмес аракеттеринен жабыр тарткан окуучулар менен алардын ата-энесинен кечирим сурайт. Балага кол көтөрүү эч качан акталбайт жана биздин билим берүү мекемебизде буга жол берилбейт деп жазылган түшүндүрмөдө. Баткен облустук милициясы окуя каттоого алынып, текшерүү иштери башталганын кабарлады. Милициянын маалыматына караганда окуя 22 январда кечинде болгон. Интернетке тараган тасмада мугалим экени айтылган адам жатаканада окуучуларга күч колдонуп сабаганын көрүүгө болот. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемелери мыкты мектеп катары белгилүү. Анын окуучулары республикалык жана эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды алып жүрөт. Кыргыз бийлиги 2017-жылдын башында Сибат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым-жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Сапаттын өлкө аймагында ондогон лицейлери, бир университети бар. Маалымат булагы Азаттык. Бардык жакшылыктарга улам, урматтуу мекемештер. Азырынча ушундай чечим кабыл алдым. Баарыңарга ийгилик. Тилекмат Куренов бийликти сындабайм, саясат жөнүндө сөз кылбайм. Кече 24 январда жарандык активист Тилекмат Куренов видео кайрылуу жасап бийликти сындабай турганын айтты. Бийликти сындабайм, саясат жөнүндө сөз кылбайм. Бул мен жеке жашоодогу шартыма байланыштуу. Саясатка аралашпайм, туура түшүнөсүңөр деп ойлойм, деди ал. Урматтуу мекендештер, бүгүн 24 январ. Урматтуу достор, мен мындан ары бийликти сындабайм, саясат жөнүндө сөз кылбай эле коеюн деп чечтим. Өзүмдүн жеке жашоодогу шартыма байланыштуу кырдаалга, учурдун өзүмдүн жеке жашоомо байланыштуу, кыскасы достор. Бийликти сындабайм жана саясатка аралашпайм деп чечим кабыл алдым. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, баарыңарга ийгилик. Жер титиреп атат, сак бололу. Бардык бойдо кырсыктар тышкары болгула. Баарыңарга ийгилик, ден соолук, бардык жакшылыктарга улам, урматтуу мекендештер. Азырынча ушундай чечим кабыл алдым. Баарыңарга ийгилик.